Туугандар, бул мүмкүнчүлүктү колдон учурбаңыздар. Пайдаланып калыңыздар. Дароо скриншот кылыңыздар бул телефон номерлери менен даректер жоготуп албаш үчүн. Комфорт Плюс тарифине жараган Exit LX автоунаасын күнүнө 3000 рубльдан төлөп эмес, 2500 рубльдан төлөп айдагыңыз келип атса, анда кулак салып угуп туруңуз. Москва шаарында буга чейин Нуркежи YouTube каналынан бир кыйла иштешип реклама кылып келгенбиз. Car City таксопаркы бар. Ошол паркта азыркы учурда 19 сентябрдан 19 октябрга чейин бир ай бою акция болуп атат. Ушул Exit LX автоунаалар боюнча Комфорт Плюс тарифине жарайт булар. 2500 рубльдан алып айдасаңыздар болот. Бул жаңыдан келип алам деген бир туугандарыбыз үчүн. Эгерде сиз буга чейин Москва шаарында таксиде иштеп жүргөн болсоңуз, сиздин биографияңыз таза болсо, ар кайсы таксопарктардан эч кандай негативный комментарий жок болсо, штрафтарыңыздар жок болсо, анда дароо шашылып мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Бир ай бою барып Exit LX автоунаасын алып, Комфорт Плюс тарифинде иштеп, 2500дөн күнүнө төлөп айдап, бир айдан кийин тапшырып койсоңуздар да болот. Жагып калмаса дальше айдап кетсеңиздер болот, но акция бир ай эле. Бир айдан кийин кайра 3000 болуп калат. Поэтому туугандар, бул мүмкүнчүлүктү колдон учурбаңыздар. Телефон номерлер, даректер боюнча барып, Car City таксопаркына менден деңиздер, Кулжигиттен Аким Кежи YouTube каналынан деген сөздү айтып унутпаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, барыңыздарга салам алейкум. Биринчи заказымды алып барсам шлагбаум жок, анан айла жок, Волоколамкадан келип айланып, мост менен барып Спасский көчөгө чыгышым керек болуп калды. Сөрмө 5 минут кечигип барам. Эми түшүндөрүп окшойт. Ошол, барыңарга да бир жолу ассаламу алейкум. Аты жөнүм Кулжигит болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштейм. Аким Кежи YouTube каналына кош келиптирсиздер. Мынакей Красногорск Павшинская поймага кирип баратабыз акырындык менен. Бүгүн иншалла жумушту баштап отурабыз. Саатыбыз болсо 15:57 болду. Жамгыр эртемен бир аз себелеген экен. Көчөлөр бир аз жамгыр себелеген эффект бар. Ошол. Азыр эми барып заказды алалы. Ишти баштайбыз. Бүгүн сменабыз кандай болот, кандай кызыктуу учурлар болот, каяка заказдар чыгат, кандай кызыктуу персонаждар, пассажирлар чыгат. Ошонун бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө көрсөтүп берем иншалла. Видеону түрдүрүп баштан аягына чейин көрүп коюңуздар. Каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. 10 миңге аз калды иншалла. Ошол, барыңыздарга орусча айтканда приятного просмотра. Мен болсо бир успешный, жирный куш кармайын. Ийгиликтүү жумуш сменасы болсун менде. Кимдир бирөө эгерде билбей жаткан болсо айтып кетейин. Россия Федерациясында подключашка боюнча таксопарк бар, Атаман деген. Ошол парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат, кесартка жардам берилет. Анан Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон Майбахка чейин улап беришет, грузовой, тариф, экспресс, курьер алар деле бар. Сити Мобиль менен Яндекс улап беришет. Анан ар бир ай сайын акчалар розыгрыш уюштурулуп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Кулжигиттен Аким Кежи YouTube каналынан деп кошулуп жумушта отура бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Биз болсо пассажирга жакындап калдык. Поймага заказ менен келгендер барбы я? Кимдерге тааныш могу жерлер? Могу жерде самообслуживающий автомойка бар, тетиги табактын аркасында. Көптөр ошол жерден жуудурат. Кирип баратам. А девочке сколько лет? 8. Ева, двигайся. Сейчас. Маршала Катукова. Да. Что-то он меня странно повел изначально в другой Да, я смотрю, у вас минута, а потом опять что-то. Да, я со стороны Волоколамки, кажется, заезд для таксистов отсюда. До свидания. Он тот минутта 482 рубль. Строгинова келип калдым, Маршала Катукова. Пока заказ жок, берелик. Едем дальше. Акырын трасса көздөй чыгып берели. Если что, тариф комфорт. Машина Черри Тига 4. Поехали, да? Поехали. Вегас? Спасибо. Да. Ага, спасибо. Анча-мынча неадекваттуу кыздарды же башка бир улуттагы пассажирларды алып келгенче булар менен
приятно так пообщались, келдик. 10 минут вакыт тап келдим. Астрагинодан Вегасқа 303 рубль, тариф комфорт. Айда бер, брат, я тебя пропускаю. О, жаңы бизнеске чыккан унаа экен, как эме го, Rolls-Royce сыяктуу го өзүнчө эле. Айтканда Табеловдун каналынан көрүп калдым эле жаңы автоунаалар бизнес тарифке иштегенге. Ой. Так, мен кайрылганда заказ берет да, разворот кылышым керек. Да, жакшы, могу разрез бар экен. Здравствуйте. Улица Каштанова, да? 21 мүнөттө алып келип койдум. 558 рубль болду. Анан ушул эле жерден Бирюзовая деген көчөдөн арка жагынан заказ принимать этип алдым. Ошол жакка бара калалы. Анан да ушул жерден кошумча кылып айтып кетейин. Комментарий жазгандар бар. Жаңы чыккандар, мисалы Кыргызстандан келип Москва шаарында таксиде иштейм деп атам, иштесем болобу, кандай болот, кеңештериңен берип койчу кийинки видеолоруңан деп жазган бир туугандар бар. Ошолорго айтып кетейин. Эч бир мындай бир жомок элестетпегиле, кыйынчылыгы жок. Адам кылганды адам кылат. Просто 5-нчи точканы дивандан көтөрүш керек дагы, келиш керек. Келип туруп эле машинаны арендага таап туруп, документтерди чек-чейтип бүтүрүп, жумушка чыгыш керек да, калганды кылыш керек. Өмүрү машина айдабай келип туруп айдап иштеп кеткендер бар. Поэтому ойлонбогула, келгиле, просто рисковать эткиле. Отурасыңар, айдайсыңар, клиенттин түрү түшөт, жолдо камералардан штрафтар келет, ДТП, СТПлар болот. Ошол нерселердин бүт бардыгы силерди өзү оңдоп алат. Бул любой эле тармакта өзүнүн кыйынчылыгы бар. Любой тармак, любой жумушта. Поэтому эч ойлонбогула, туугандар. Смело келгиле, баштагыла, кылгыла. Баштан өткөрүш керек любой нерсени. Нашли правильный корпус. Ну что? Все, спасибо. А я просто у 4-го корпуса Назад, пассажира высаживал. Я думаю, все понятно. Здравствуйте, Причистенко, да? Да, дичайшая, поэтому спасибо вам огромное. Да. Это просто геолокация так ужасно работает. Да, глушит. Такси вызвать. Так, кратчайший путь есть, знаете, подскажете? Кратчайший путь отсюда выехать. Нет, не подскажу, все зависит от... потому что, знаете, кратчайший может быть... Пробки может быть там. Да, поэтому не знаю. 14 мүнөттө алып келип койдум Причистенко деген улицада ресторанга. Бир сыйра адашып, Садовое кольцого чыгып кетип, Садовое кольцодон барып, кайра келип, ушундай болот. Алып келдим буну. Центрде навигация өлүк, тупит этип атат, катып калат, кеч зависать этет иши кылып. Чисто могу эме менен бардым да. Мысленно, примерно ошол тарапка деп эле кете бердим да. Анан кийин кайра өз калыбына тарс келип туруп эме кылганда мындай карап туруп, деп түшүнүп, анан кийин подхватил, да, чуть позднее. Башында тупит этип койдум. До свидания. Так, получается, 47 мүнөттө алып келдим центрден. Чыктык могу эмеге. 1391 рубль болду. Нормально. Ой, көзүңүздөрдө дагы бир заказ, 1.30 коэффициентте 7 минуталык подача, Уржумская дейт. Уржумская 3, корпус 3 дейт. Дароо эле ошол жака тапит эткен бойдон баралы. Алалы саат 8-ден 37 өтүп атат. Биздин заработагыбыз пока нас не радует. 3700 рубль иштеп турбуз. 3700 рубль. Саат 4-тө чыккан болсун керек эле мен, 4-тө чыккан болсом 5, 6, 7, 8, 8,5, 4,5 саат болуптур. Ай. 18 мүнөттө алып келип койдум. 520 рубль болду. Пока заказ жок. Дворду аралап, трассажыкка чыга берейин.
Здравствуйте. Здравствуйте. Стадионный проезд, да? Да, все верно. Ай, тоже игілікті ойлап келдік, иншалла ешқандай өш, пожалуйста, өш, мен давление қылбачы. Не қылса өчет надо. Все. Так, давай. 804 рубльға алып келіп тұрмын, 27 минутта келдік. Оплата по карте. Әзір не қылалы, азым ол жерде парковка бар екен. Ол жерде парковка қойып тұрып, тарсықты бір бош отып. Анан бір мындай машинадан түшіп екі жаққа басып, мындай бір қимылдаваса че, а то денем қатып несілі болып қалды еркектечі. Өшшенен крайындай бол. Родной, ассалаумалейкум. Бля, тешкілеп едім ғой. Мындай эле, мен білесің, брат, адам барда, пассажир барда, именно телефонға жооп бербейм анан. До свидания, спасибо. 14 минутта алып келдік. Мытищиге забросила меня. 345 рубль. Метро Медведьковадан алған болчум. И к удивлению, кайра ушул эле жерден, ушул эле подъезден дагы бир заказ принимать етіп алдым. Здравствуйте. Аланецкий проезд, да? Да. Сколько ехать там? 17 минут? 17 минут, да, показывает. Всего доброго вам. До свидания. Мытищиде тегерен жүрөбүз дагы эле. 17 минутта алып келип койдум. 357 болду. 100 бир нерсе болду, короче. 327 рубль экен. Перевод кылды. Так, ушул жерден домойду включать этеличи что-то. Анан акырын жылай берели. Здравствуйте. Дмитровское шоссе, Да. Дом 165. корпус 1. Д корпус 5. У вас тут указан корпус 1. А вы можете поменять? Нет, это может поменять точно. Алло. Сложно? Можно, да, электронный покурить? Электронный, да, с вашей стороны окошко немного приоткройте. А? Окошко, говорю, немного приоткройте. Ага, хорошо. Так, бұл өзекебізді дағы алып келіп қойдық. 599 рубль болды, наличный болчу. 600 рубль берді. 1 рубль чай деп қоя берейін бе. Режим домой включенный болчу. Саатыбыз 12-ден 10 өтті. Үйгө дағы 20 километр 21 минут дейді. Так. Общий заработок азыркы учурда канча экен айтып коеюн, Так, азыркы учурда 6600 дейт. 6600 рубль иштеп турбуз. Саатыбыз 12-ден 10 өттү. Мен саат 4-тө баштагам. Саат 4-кө чейин 12 саат болот. Дагы 6600 болсо 400 1400 болсо 1400 рубль иштесем 8000 болот экен. 1400 иштеш үчүн примерно бир 2 заказ же минималкалардан 3 заказ болсо. Минималка дегенде кандай? 500-дүктөнчү. Жок, анда да жетпей калат экен комиссияларын кемиткенде. Ну ничего, сделаем, иншалла.
Saat 1:34 öttü. Moy rayondu jandırdıkta birinci zakazды aldık. Zakazga geldik. Здравствуйте. Улица Ленина. До свидания. 9 minutda olib keldik. 346 rubl. Так, анан ушул жерден да бир заказ түштү. Ошол заказды бир мындай карап алайынчы. СНТ Красногорский садовод дейт. Андан кийин Пушкина деген көчөгө барат экен. Жакын эле экен. Вам также, до свидания. Жети минутта алып келип койдум. Июль деген торговый центрден 354 рубль болду. 354 рубль болду.